Концерттик программада искусство мектебинин окуучулары фортепиано, комуз, скрипка сыяктуу музыкалык аспаптарда жандуу аткарууларды көрсөтүшүп, улуттук жана дүйнөлүк классикалык чыгармаларды жаңыртышты. Демилгенин негизги максаты мектеп окуучуларын искусство дүйнөсүнө жакындатуу, алардын музыкалык аспаптарга болгон кызыгуусун арттыруу жана эстетикалык табитин калыптандыруу болуп саналат. Мындай көчмө концерттер балдардын чыгармачылыкка болгон умтулуусун күчөтүп, таланттарды эрте байкоого өбөлгө түзөт. Номер 2 мектептин окуучуларына концерт берип атабыз. Бул концертибиздин максаты эң биринчи бул биздин мектепке окуучуларды тартуу, профиль ориентациялык иш. Экинчиден окуучуларды ушу кичинекей кезинен балдарга окуучуларды музыка дүйнөсү менен таанытуу. Бул жөн эле концерт эмес, мисалы үчүн классикалык аспаптарга басым жасап атабыз. Мисалы фортепиано, флейта, гитара, комуз аспаптары менен. Ошолорду кызыктуу болуш үчүн окуучуларга тарыхын, каяктан чыккан, ошо ар бир аспап боюнча тааныштырып, суроо жооп кылып, балдарга жеткиликтүү анан ойноп берип, ушундай концерттерди уюштуруп атабыз. Маданий иш-чаралар өспүрүмдөрдүн руханий дүйнөсүн байытып, алардын бош убактысын пайдалуу нукка бурууга жардам берет. Ушундай жолугушуулар аркылуу окуучулар музыка дүйнөсү менен жакындан таанышып гана тим болбостон, сахна маданияты, аткаруучулук, чеберчилик жана чыгармачылык тартип тууралуу түшүнүк алышат. Концерттик пайдалуу демилге алдыда дагы улантылып, шаар мектептеринин окуучуларына өнөр майрамын тартуулай бермекчи. Медербек Кеңешев, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдакунов, Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.